Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз бала тарбиясы боюнча сөз кылабыз. Бир элдин келечеги ошол элдин өзүнүн балдарын канчалык деңгээлде тарбиялаганынан көз каранды экен. Бүгүн биздин студияда кыргыз элибизге белгилүү Агай сериалынан да таанып билип калдыңыздар. Педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов агайыбыз. Маекти агай, кош келипсиз. Биринчи эле сурообуз агай. Алгач өзүңүздүн бала чагыңыз боюнча айтып берсеңиз, ата энеңиз боюнча ата энеңиз сизге кандай тарбия берген? Алгач ушу чакырып, интервью алып, ушул иштерди уюштуруп жатканыңарга силерге рахмат. Мен өзүм Баткен областынын Сүлүктүү шаарында кенчи шахта управление, шахта башкармасында иштеген жумушчунун баласымын. Атам Маматкул. Ошо 30-40 жыл ошо шахта управлениеде иштеп, бизди тарбиялап 9 баланы чоңойткон. Апам Курсанай, ошо бизди чоңойтуп тарбиялаган энем Курсанай. Булар экөө тең турмуштун оор жылдарында балалыгы өтүп, билим ала алган эмес. Жөнөкөй карапайым кыргыздын үй бүлөсү, чөп чаап, көмүр ташып, анан бак өстүрүп, уй багып, кой багып, бизди ошону менен пешенетер менен тарбиялаган ата энелерибиз да. Бирок ошол эле учурда мен аларга ыраазы боломун. Алар жогорку окуу жайды окубаса деле ошо элдик тарбиянын эң жакшы маселелери, сырларыны билген адам катары бизди эң башкысы эмгекчилдикке, туурулукка, ыймандуулукка, адамгерчиликке, илим билимге кызыгууга тарбиялап, турмушта тууру багыт берген экен. Ошол үчүн мен Кудайга шүгүр ушу бул өмүрдө бир аз жарым эгер элге макул бир иш кылган болсом, бардыгы ошол жөнөкөй атам Маматкул жана апам Курсанайдын бизге берген тарбиясынын мөмөсү деп билем. Ата энебиз ошол окубаса дагы, бирок элдик методиканын негизинде, элдик педагогиканын негизинде бизди тарбиялаган деп айттыңыз. Ошол жерден өзүңүз ата энеңиз сизге айткан акыл насааттарынан бир мисалдарды айта аласызбы агай? Атам ошо бир мындай мисалдардан айтсам, иштен келгенде көмүр жумушчу колдору капкара болуп, жарылып кеткен. Анан мындай биз күтүп алып, ылык суу кылып колуга куюп атсак, анан айтат эле да самындап жууп жатып: балам, мен силерди пешенетер ак эмгек менен катта кылып жатамын, халал эмгек менен. Ошол үчүн силер дагы өмүр бою ушундай бир ак эмгек менен жашагыла деп айтканы, мына бул мага бир сиңип калган сабак. Экинчи, эми атаңыздын тарбиясынан айтың деп атпайсызбы? Мына ушул сөз өзү канчалык кымбат. Дагы бири биз Серпая, Тегерек, Ташкыя деген жактардан чөп оруп келип малдарды багат элек. Ошо чөпкө баратканда, келатканда аттын же эшектин үстүдө атам өргө чыгышта, анан эңкейиште өтө ылдый чукул болгон жерлерде түшүп, атыны эшегини жетелеп алат эле дагы. Анан айтат эле: балам, малга жабыр болбосун дейт. Мына көрсөңүз, бул жаныбарга болгон мамиле, малга жабыр болбосун деп. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, эмне ишти кылса, мен мына китебимде жазганмын, ата тарбиясы деп туруп өзүнчө бир темасы бар, атамдын тарбиясы жөнүндө. Эмне ишти кылса, өзү жөнөкөй жумушчу, бирок ошо жумушчулук кийимини дагы таптаза, жарашыктуу, тыкан кийет эле, баскан турганын көрүп мен суктанчу элем да. Анан чөкүч, күрөк, орок, чалгы дейбиз бизде, балка, теше, балта, кайсы эмгек каражатын иштетсе, таптаза кылып иштетип, өткүр кылып, иш бүткөндөн кийин дагы ошону таптаза кылып коет эле да. Мына ушул өзү. Үчүнчү бири, эч качан мындай майдачыл болбогула, сөздү майдалап сүйлөбөгүлө. Басканда, турганда, сүйлөгөндө дайым токтоо,
бир сүйлөп токотер деген сөздү айтат эле, токотерин айткыла дейт эле. Төртүнчүсү, мен атам менен жер айдап арпа буудай эгет элек да. Жер айдап атып, атамдын ушундай жакшы сөздөрүн азыркыдай угуп, таң калып, мен ушу азыр айтам да, атам эч билими жок, атам бизге шончолук таасир кылыптыр. Биз мана 2-3 университетти бүттүк. Билими жок атам бизге таасир кылып тарбия бергенчелик биз балдарыбызга бере алар бекенбиз деген суроо мага көп келет да. Анан атама мен, ата, сиз ушунча билимди, акылды каяктан алгансыз? Окугансызбы? Билем, энди жакшы окуй алган эмес шарт. Десем, жок балам. Мен өтө көптү көргөн, көптү билген адамдардын сухбаты да көп болдум дейт эле. Мына бул сөз өзү дагы өтө көп нерсени айтып турат да. Көптү көргөн, көптү билген эл адамдары менен мен көп болдум дейт эле да. Чөйрөнүн маанилүүлүгү. Мына азыр мен айткан 4 мисал тең азыр экологиялык тарбияды, жаныбарды этият кыл, чөптү этият кыл, табигатты этият кыл деген ошонун баардыгы төртөө тең мен азыр 4 маселе баардыгы азыркы күндө. Анан эми апамдан бир мисал айтсам, апам өтө жөнөкөй, таза, намаз, экөө тең намаз окуйт эле. Намаз окуган адам дагы анан кийин ушунчалык туурулукту туу туткан, бекем туткан адам эди. Анан кээде бир мындай бирөөлөрдүн түшүнбөстүк мамилесин көрсөк, апама болгон мамилесин көрсөк, биз апа мындай айтпайсызбы, жооп бербейсизби десем сөздү, балам, Кудайга койдум, Кудай таппас жер жок дейт. Ал дегени азыркынын мен терминиге өтсөк, толеранттуу бол дегени да. Мына карасаңыз, демек балдар жакшы тарбиялаш үчүн көп сөздүн кереги жок экен. Үлгү керек экен. Унчукпай, олар бизди отургузуп алып, мен силерди тарбиялайм, бакырып, чакырып, эч нерсе жок. Же узак нотация, мораль окуш дагы жок. Өзүнүн эмгекке, ишке, жаныбарга, адамдарга, өз ара бири-бириге болгон тиричиликке, жашоого болгон мамилесинин өзү менен эле, ана айттым го, шахта управление иштеп келет, колу капкара көмүр жарылып кеткен, шунтип туруп, балам, силер дагы халал иштегиле дейт. Акырында биздин үй бүлө бир чоң китеп менен тарбияландык. Ал китептин аты, эгер сиз билсеңиз, түрк элдериде Горулу Султан деген болгон. Горулу Султан, ол мына ошо Горулунун Абасхан, Хасанхан, Раушанбек деген балдар неберелери болгон дастан бул. Эргаш Жуманбулбул оğlu деген жазган. Мына биздеги эме дастандардай, эпостордай. Ошону чоң атам Мадемин, өзүмдүн атам Маматкул окутуп үй бүлөдө, мына дастар. Окутуп, анан баардыгы отуруп, ошонун шунчалык ал жер ал дастан марттык, адамгерчилик, элдүүлүк, элди, жерди сүйүү, иман, инсапка берилгендик, өз динини, өз элини сатпастыктын үлгүнү көрсөткөн. Ошол эле убакта элди, жерди сүйүү, адамды сүйүүнүн bir өзүнчө bir поэтикалык берген чыгармасы. Мен азыргача анын саптары менен эсимде да. Ошолорду биз окуп берет элек, алар толкундап, угуп отуруп, көзүдөн жашын арчып отуруп атат эди. Канчалык мына көрсөңүз болсо, бул башка китепти эме кыла албайт, окулбайт, катты зорго жазат. Бирок азыр мен бая өзүмдүн китептеримде үй бүлөлүк китепкана кылгыла, дасторкон четинде университет болсун деген, анан бир китепти чогуу окугула деген маселелерди ошо эч билими жок ата-энебиз шуну жасаптыр. Биздин үй бүлө, балдар бардыгы ошо бир чыгарманы окуп, талкуулап, ошону менен Кудайга шүгүр чоңойдук. Ал жердеги эң чоң маселе адамдын адамгерчилиги, анан жигиттин марттыгы жөнүндө өтө көп маселелер бар. Китепти окуп, ошол жерде айтып атпайсызбы, көзүнөн жаш агып депчи. Ошол жерде ошол китепке ыхластуулугун да көрсөтүп, илимге, билимге болгон ушул эмеге болгон ыхластуулугун да силерге көрсөтүп бериптир да.
Рахмат агай, өтө жакшы нерселерди айттыңыз. Кудайым ата энеңизден ыраазы болгон болсун. Мынау китебиме жазып койгонмун, ошол сөзүнү мен эпиграф кылып алганмын. Баягы сабак болчу сөздөрүн айтың дейсиз го, мына ата тарбиясы, атамдын сөзүнү, бир кылдар эме улуу адамдардын сөзүнү эпиграф кылат го, мен атамдын сөзүнү улуу адам деп эпиграф кылып алганмын да. Муну караңыз. Уулум, адамдар сенден береке тапсын. Атам Маматкулдун осуяты. Караң, 4 эле сөз. Уулум, адамдар сенден береке тапсын. Азыр дайым шону ата эне айтабы, же өзүңө пышык бол, бирөөгө бербей, бедирип койбой, жедирип кой. Ал, бул тарбияны караң. Уулум, адамдар сенден береке тапсын. Мүмкүн биздин баардык Кудай деп кылган иштерибиз атамдын ошо 4 эле ооз сөзүнүн бизге сиңип кеткен таасири болсо керек да. Ушундай. Өтө жакшы нерселерди айттыңыз агай. Дагы бир суроо агай, мына азыркы илим техника өнүгүп атат да, дүркүрөп өнүгүп жатат. Баары мына азыркы учурда акыркы 10 жылдыкта өзүңүз көрүп жатасыз. Мына телефон, бүт нерсе аябай өнүктү да. Ушул кылымда балдарды тарбиялаганда балдарды тарбиялоо маселеси канчалык деңгээлде маанилүү? Өтө жакшы сурооду бердиңиз. Ошо сиздин сурооңузга мүмкүн жооп болор. Азыркы илим, техника, IT технология, жасалма интеллект өнүккөн мезгилинде дал ошол тарбия маселеси курч коюлуп, архиважный дейт. Биринчи маселе катары, биринчи орунга коюлуш керек болуп турган маселе. Анткени эгерде адам баласы канчалык илим, билим, техника коом өнүккөнү менен, эгерде ал өзүдө адамдыкты, иман, инсапты сактап калбаса, бул мындай коркунучтуу чөйрөгө жетип калышы мүмкүн экен да. Ошол үчүн дагы мен ушу мына жакында 1 жума, 2 жума болду чыкканыга тарбиянын баалуулугу деген китебимди жаздым. Бул ошо сиздин сурооңуздун жообу да, азыркы убакта канчалык. Ал эмес кээде ушундай сөздөр дагы мындай эми каяктан келген билбейм, тарбия деген сөздү айтпагыла. Өнүгүү дегенди, өнүктүрүү дегенди айткыла. Тарбия деген сөз бул эски сөз деп, тарбияга түз жана кыйыр түрдө чабуул жасагандар дагы болуп атат да. Мына бул өтө кооптуу нерсе. Тарбия бул адам затты, мына ал жерде мен эме кылганмын, адам затты, мына бул тарбиянын баалуулугунун мен глобалдык, концептуалдык схемасыны түзгөнмүн. Тарбия ааламды сактайт, адам затты сактайт, коом мамлекетти сактайт, үй бүлөнү сактайт, жеке адамды сактайт деп бергенмин. Элестетип көрүңүз, эгер тарбиясы жок болсо, Францияда бекен бир мамлекетте зоопарк бар экен. Ошо зоопаркта жырткычтардын ар түрдүү түрлөрүнү көрүп барганда, бир жерге барганда жазып коюптур. Эми дүйнөдөгү эң чоң жырткычты көрөбүз деп. Адамдар бул жырткычты көрөбүз деп кирип барса, чоң күзгүздү коюп койгон күзгү экен да, кирип барып өзүн көрөт экен. Мына философия. Эми ошол дүйнөдөгү эң чоң жырткычты эң жакшы инсан кылып турган нерсе бул неме? Кудай берген тарбия. Ата эне берген тарбия. Мына ушуну мына ал жерде мен китебимде мүмкүн болушунча бердим. Анан байкадым, тарбия жөнүндө сөз көп эле экен, көп эле. Мына учуру келгенде айтып кетели, мына азыр президентибиз жаңы келгенде алгачкы эмеси дагы адеп ахлак тарбиясы жөнүндө указы чыкты, дене тарбиясы жөнүндө. Мына мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовдун элдүүлүк, нарктуулук, нарк куржуну деген маселелер. Анан бул жерде жакшы сөздөр айтылып келүүдө. Анан ошол эле учурда тарбия жөнүндө сөз көп экен. Өзүбүздүн мына иман, ислам тарбиясы да дагы, анан педагогика илимиде дагы тарбия жөнүндө сөз бар, бирок тарбиянын баалуулугу жөнүндө сөз аз экен. Тарбиянын мына канчалык кымбат экендигини, мына доллар баалуу, Lexus баалуу, Евроремонт үй баалуу,
Ал эмес билим, IT технология, англис тили баалуу деп бардыгы айтат. Лекин сиз угуп жүрөсүз, курс ачылыптыр. Кайсы курс экен? Тил үйрөнүү, англис тили курсу, немис тили, кытай тили эң жакшы. IT технология курсу. Эч кайерде укпайсыз, тарбия курсу ачылыптыр. Же болсом акча төлөп репетитор алып, тарбия алган адамды көрүш кыйын да. Мен ушу китебимди жазуудан максат тарбиянын баалуулугуна, элдин, коомчулуктун көңүлүнө ушу бурсам деген максатта жаздым да ушундай. Ал эмес мен бул жерде өзүбүздүн бул мен 99-жылы бул китепти жазышты баштаганмын. 2024-жылы чыкты. 25 жыл. Арасында мен мунан бир 10 жыл илгери бир эме кылып бийлик жетекчиликке кайрылып Кыргызстанда ал эмес ООНго кайрылган жерим бар. Келиңиздер, тарбиянын, тарбиялангандыктын 10, 100 же 1000 жылдыгын жарыялайлык. Тарбиялангандыктын, тарбиянын 100 жылдыгы эгер жарыяланса эмне болот дегенде адамдарда агрессия азаят. Агрессия азаят. Дүйнөпараздык, коррупция, зордук, зоңбулук, баңгелик, ал эмес мамлекеттердин ортосунда тирешүү, согуш, кагылышуу, мынау нерселер баары тарбия менен изине келет деген үмүт менен мен айтып кайрылган элем да. Бул мен ойлоймун, бул дагы эле адамзатты тарбия сактап калат. Эгер тарбияга маани бербесек, тарбиясы начар адамдардан начар сөз, көз караш, агрессия, аура бөлүнүп чыгат экен дагы, ол атмосферага, астрономия таасирин берип, мана чагылган, селкетүү, жер титирөө, мамлекеттердин ортосунда кагылышуу, бул бардыгы адамдардын тарбиясынын жетишсиздигинен чыккан эме болуп калышы мүмкүн деген ойду мен бул жерде бергем. Сонун. Мен да ушул китебиңизди окуп чыгып, ошол жерин окуганда динде да айтат, адамдар качан бузулганда кыямат кайым келет депчи. Адамдар бузулганда, тарбиясы бузулганда, бири-бириге болгон мамилеси бузулганда, бузукучулук келгенде депчи. Анан сиз ошону илимдин тили менен дагы өтө сонун түшүндүрүп берипсиз. Мен эки жактын айкалышкандай эмесин көрүп өтө таасирлендим да ошол жактан дагы. Үчүнчү сурооз агай, баланы тарбиялаганды канча жаштан башташ керек? Анан эң биринчи баланы тарбиялаганда эмнеге маани беришибиз керек? Азыркы учурда мисалы 3 жаштан кийин кеч деген китептер чыгып атат. Баланы ошол боюнда бар мезгилде эле апасынан баштап тарбиялап башташ керек дегендер бар. Ошол сиздин оюңуз. Бул жөнүндө хикаялар бар. Баягы илимий дагы башка элдик маалыматтар көп эле бар. Ошентсе деле мен мына жалпы 50 жылдык педагогдук стажым, анын ичинде 25 жыл ушул билим сапаты, тарбия боюнча эксперимент жүргүзгөн адам катары, ошол Агай фильмине айттыңыз, баягы ошол Агай фильмиде баягы энелерди окутуп, эне мектебин ачып 96-жылы. Сиз балдарды эле тарбиялабай, энелерди кошо тарбиялаган экенсиз, мындайча айтканда. Ошонун улам ошол үчүн дагы мен энелер үчүн мана энелер мектебинин программасыны түздүм. 96-жылы дан баштап окутуп, бул жерде ар бир жаштагы баланы тарбиялоонун сааты программалары бар. Анан мынабул китеп шу программанын окуу китеби да, мынабулчу. Эми жанагы кайсы жаштан башташ керек дегениңизге мен бир мындай байкап көрсөм, баланы тарбиялашты башташы кыз келин али турмуш кура элек кезден болочок эне болушка, болочок ата болушка тарбиялаш керек экен деген кортундуга келип, мен өзүбүздүн эксперименталдык мектепте болочок аталардын жана болочок энелердин мектеби дегенди ачып, 9-10 класстардан баштап маалыматты берип баштадык эксперимент катары. Эми албетте олорго азыр бирөө айтышы мүмкүн, олорго эмнени үргөтөт ал жерде депчи. Биз кээде тез эле мындай бир туура эмес сурооду жок. Ал жерде балдардын ошол болочок эненин рухий, ыймандык, ден соолук, адеп ахлактык, анан келечекте
баласы үлгү ала турган даражада бир жакшы билим даражасыны алыш боюнча болочок атага дагы ошондой бул өтө пайдалуу, өтө керек экендиги эме болуп атат. Анан кийин эл аралык тажрыйбаны көрсөк, мына шундай бир мамлекеттер бар экен, эми азыр ал улуттар бар экен, кыз менен күйөө үйлөнүштөн 3 жыл илгери даярданат экен. Келин болушка, анан ата болушка 3 жыл илгери даярданат дегенде кандай? Ден соолугуну чыңдап, акыл эсини, билимини, эртеге үй бүлө куруудун, бала тарбиясынын маселелериге 3 жыл илгери даярданат экен. Ошол өңүттөн алып караганда мен бир япон кызынын эмесин айтып жүрөмүн. Ошонун дагы өзүнүн эң кымбат ишини IT технология таштап туруп, педагогика окуу жайга кирип кеткенде, эмне үчүн мындай кылдың десе, мен бир жигитти сүйүп калдым, биз үйлөнсөк балалуу болобуз, баламды тарбиялаш үчүн мен педагогикалык окуу жайга кирдим деген экен. Мына биз баягы японский качество дейбиз го, мен көп жерде айтып жүрөмүн, япониялык техника, технологиянын сапаты ал жерде энелердин сапатыдан да. Ошого баланы тарбиялашты өзү чындыгында албетте бойго бүткөндөн деп айтышат, ал деле мүмкүн туура, бирок андан да эрте үй бүлө куруудан илгери эле кыз жигитти тарбиялоо туура болот экен да. Ошондой. Анан эми үйлөнгөндөн кийин дагы же үйлөнөр алдынан дагы бир сунуш айттым эле, аны кабыл алыш кыйын. Үйлөнө турган жигит анан турмушка чыга турган кыз кайсы бир даражада бир окуудан, курстан өтсө, бир сертификат алса, дагы анан кийин аларда үй бүлө курушка, ЗАГСка уруксат берсе деген сунушумду айтсам кейде күлүшөт. Эми ал туура эмес да, бирок ошондой дагы мамлекеттер бар экен. Ошондой бир окуудан өтүп, анан кийин аларда жоопкерчилик болот. Ошондо ажырашуу аз болот, үй бүлөлүк зордук, зомбулук аз болоттур мүмкүн дегендей. Кээде баягы сөз бар го, каш коёмун деп жатып, көзүн оюп алыптыр дегендейчи. Ошол баланы тарбиялайбыз деп атып, кээде баягы катачылыктар да болуп калат экен да. Ошол эмнелерге маани бериш керек агай? Кандай катачылыктарды жол бербеш керек? Ушуну мен көп жерге барганымда, интервьюга чакырганда сурашат ушу суроолорду да. Ошого кээ бир суроолор эгер жооптор окшош болсо, мен мына угарман, көрөрмандарга айтам, суроо болгон үчүн мен ошо жоопторду берем да. Анан ошону туура түшүнүшсө, эми баягы балдарга биринчи кезекте тарбия бериш үчүн авал ата эне өзү тарбияланыш керек да. Ата эне өзүнө өзү тарбиялаш керек. Өзүнө өзү тарбиялоо жөнүндө дагы китебимде жазганмын. Бул себеби сөз чакырат, үлгерчитет дейт да. Өзү анан мына ошол кийин эми балдардын мына тарбиясы боюнча болсо туура азыр мектеп, анан кружок, анан кийин тилге барат, анан компьютерге барат, анан кийин башка эмелерге, көркөм өнөр, булар баардыгы деле керек. Бирок ошол эле убакта мен кээде айткым келет, балдардан балалыкты урдабайлы. Алар эркин каалаганыдай отурсун, жүрсүн, турсун, ойносун. Мүмкүн болушунча табигат менен аралашсын. Бир ийримден чыгып анысыга, андан кийин анысыга акы төлөп койгон, анысыга алып барган мүмкүн мындай интеллектини өстүрөт, мүмкүн башка, бирок бир нерсени эске алыш керек да, бала баардык нерсени курстан, билимден эле албайт. Бала турмуштан, адамдар менен эркин баарлашуудан, анан оюн өзү эркин ойноп жүргөндүк өзү бул балдардын өмүрү, бул жашоосу. Бул өзү турмушу алардын. Ошол үчүн биз тынбай курстан курска, окуудан окууга жөнөтүп атып, мен илгери да бир айттым эле, ата-энелер балдардан балалыгын урдабайлы. Алардын мына азыр мындай сөз өтө көп айтылат, бирөөдүн акыга кирбе деп. Балдардын акыга кирбейли биз. Олар эркин ойносун, балалыкты көчөнү чаңытып, кумду ойноп, сууду ойноп, каалаганыдай көчөдө балдар менен жүгүрүшүп, баягы илгерки улуттук оюндарыбызды ойноп, ошондо аларда адамгерчилик, жамаатчылык,
Анан кийин мындай бир туугандык ошондо пайда болот да, ал эми биз курстан курска жөнөтө берсек мындай роботко окшогон балдарды тарбиялап койбойбузбу дегендей. Айылдар дагы агай ушул нерсени жанагыдай кылышат да, ошол кенен ойногонго эме бар. Азыр биз өзүбүз дагы мына домдор, этаждарда турабыз. Анан мен дагы 3,5 жашта кызым бар. Ошол жанагы сиз айткандай кылып ойноткубуз келет, бирок мүмкүнчүлүк жок. Ушул балдар менен кантип алектенген туура болот? Эми мына балдар үчүн атайын оюн зоок эмелери бар, ойнойт албетте. Мына ВЕФА центриге окшогон жерлер, башка азыр баары жокто балдарга оюн бөлмөлөрүн куруп кое баштаптыр. Бул жакшы. Мен айтканым, кичине апасын ээрчип жүргөн балдар эле эмес, окуучу балдар дагы ойносо деймин бир. Экинчиси, анан шаар жерде туура этаждар болсо, баары жок асфальт, цивилизация болсо каяка барат эле дегенде, ошол эле мисалы үчүн бульвар, паркта баягы тыйынчычкан жаныбарларды байкап, анан ата эне өзү кошо бирге ошол жакта ойноп, анан мындай тоо жака чыгып, ошондой нерсеге анан мүмкүн болсо айылга жөнөтүп турса жакшы болот. Айылдын турмушуну көрсүн. Мен дагы шаардагыларга кайта айтам, биз баардыгыбыз канчалык шаарда, цивилизацияда жашабайлы, биздин тамырыбыз айылда. Биздин тамырыбыз айылда. Ошол тамырдан үзүлбөйлү дагы балдарыбызды айылга жөнөтүп, өзүбүз чогуу барып, айылдагы элдин турмушуну, чөп чабууну, мал багууну, жер иштетүүнү, пешене тер менен эмгек кылууну, анан кыргыз тилиде сүйлөөнү, менин папам школума барам деген бул сөздөр уят. Мен тилди чектебеймин. Мисалы үчүн мен орус тилиде сабак берип, орус мектепте иштеп келем. Ал эмес орус тилде эле эмес, мен айтар элем, колуңуздан келсе 3 тилди үйрөтүң балаңызга. Англис тилини, орус тилини, анан чыгыштын бир тили Кытай же араб, түрк тилдерини үйрөнүшсүн. Бирок ошол эле убакта эми айланып кетейиндер, үйдө сүйлөгөндө менин папам, менин школум дебестен өзүбүздүн эле кыргыздын тили менен сүйлөсө жакшы дейм. Ал ошол айылга барып, эл менен аралашып, чоң эне, чоң ата, тууган, тага, жейин, малды, жылкыны, тайды жетелеп, койду багып, сугарып, кашекти салып жүргөнү бул жөн эле эмес да, бул ошол бардыгы баланын жан дүйнөгөсүгө сиңе турган тарбия. Биз канчалык тарбиянын чоң булагыдан, чоң атмосферасынан балдарды алыстатып коюп атабыз. Натыйжада шаарда, этажда отуруп, кичине айылдын жөнөкөй адамдарга бийиктиктен тиктеп, аларды тоотпомуш болуп, жактырбамыш болгон мамилеси өтө жанды кейитет. Элдүүлүктөн алыстап кетет. Мен бир интервьюмда айтканмын, балдарга биз элдүүлүк тарбиясыны, элдүү болсун, элдик болсун, эл менен жуурушсун деген сөздү мен кайталап айтам. Эмил Үмөталиев деген бизнесмен байке бар, ошонун интервьюсунда көрдүм эле да. Мен атамдын мага кылган эң чоң жакшылыгы, сиз айткандай, шаарда турганмын дейт, бирок мени айылга жөнөтүп турганы болуптур деп айткан. Анткени мен айылдагы балдардын да тилин таап, ал жактагы жашоону көрүп, айылдагы элдин дагы, шаардагылардын дагы жашоосунун тилин таап, коммуникация деп коет го, адам менен байланыш. Ушул жагынан менде аябай жакшы мындай жетишкендиктер болду. Университетте окуганда башка жакта да кыйналган жокмун деп айттым. Мен ушул жерде бир нерсени эме кылып кетейин. Мен каалайт элем, шаардын балдары элдүүлүк, айылдыкты өзүдө жашатып сактасын, айылдын балдары илим техниканы, тилди үйрөнүп, өзүдө шаардыкты алып жүрө турган болсун. Шаарга келгенде алар мына биз цивилизация дегенге мындай суудагы балыктай аралашып кете турган болсун. Өзүнү жоготуп койбостон. Ошол эле убакта көрдүңүз, эки жактын баласыга эки жактын билимини берип, гармониялуу алса, ошондо жакшы болот да. Азыр кимдир бирөө айтышы мүмкүн, ал мүмкүн эмес деп. Мен андай балдарды, андай кыздарды көрүп жүрөм. Кудайга шүгүр. Мен ушул жерде бир нерсени айтып коюш керек болуп калды. Мен сиздин китептериңизди карап чыгып, кечинде даярданып атканда, ChatGPT чыкты да азырчы. Ошо ChatGPTге суроо берип көрдүм да. Азыркы учурда заманбап ушул заманга ылайыктуу адамдар кандай кесиптерге, кандай жөндөмдөргө, сапаттарга ээ болуш керек депчи.
Анан ошол жактагы сапаттар чыккан сапаттар менен сиздин китебиңизди алып ошол жагын карасам 90-95% мындай сапаттар чыкты да ичиненчи. Кудайга шүгүр. Сиз баягы эмиңизде көргөндөчү. Анан сиздин айткан сөздөрүңүздү дагында мындай түшүнүп, агай бул нерсени алдын ала ушул балдарды ушул нерсеге даярдап аткан турбайбы деген бир дагында менде бир ишеним пайда болду да. Эми бул чат GPT, ана жасалма интеллект деген булар жакшы, IT технология булар баары жакшы, балдарыбыз билсин, дүйнөлүк цивилизациядан балдарыбыз аркада калбасын санарып деп. Ошол эле убакта булар азыр чыгып айтып жаткан бул мен айттым 99-жылы жазып баштаган ишим бул. Онда бул келе азыр сиз айткан техникаларчы. Демек, бирөөлөр айтышы мүмкүн, Гапурагай же ал жактан алып алгансызбы, же кандай деп туруп. Бунун кол жазмалары менин архивимде турат. Бул деген эмне дегенде интуиция деген бар. Анан эксперимент деген бар. Анан ошол эксперименттин натыйжасында анан өзүнчө бир илим бар. Бир илимдин аты футурология. Футурология бул келечекти үйрөнүүчү илим, окутуучу илим. Ошол илимдердин негизинде анан жанагы биздин өткөн Конфуцийден, пайгамбарыбыз Мухаммад пайгамбарыбыздан, Имам Бухарийдан, Имам Маликтан, Жусуп Баласагындан, Махмуд Кашкарийден өрлөп келип Исхак Разаковтардан бүт баарыны жамда окуп туруп эме кылганда азыр мына чат GPT айтып жаткан баардыгын өзү эле келип чыгат, мыналардын баардыгы да ошондой. Анан эми сиз жана азыркы замандын тарбиясы жөнүндө айтып атасыз да, кандай болуш керек деген. Ушу китебимдин бир главасы, бир темасы тарбиянын жаңы актуалдуу заманбап багыттары кайсылар болуш керек дегендей да. Азыр чындыгында кээ бирөөлөр айтат, эгерде биз балдарыбызды элдүүлүк дегендей, анан ыйман тарбиясы дегендей мыналар менен гана иштеп отурсак, балдарыбыз цивилизацияга аралашпай калат деп, же тескерисинче деп айтышы мүмкүн да. Мен мынал жерде айтып жатамын. Азыркы балдарыбызга бир жалпы адамзаттык баалуулуктарга тарбиялайлык. Жалпы адамзаттык баалуулуктар деген булар бул общечеловецкие ценности дейт. Илимдин дагы бир тармагы бар, аксиология деген. Аксиология бул баалуулуктар жөнүндө илим. Ал кайсы дегенде ошол адамгерчилик, гуманизм, туурулук, тазалык, аруулук, тынчтык, эмгек жана башка ушундай сапаттар, булар жалпы адамзат. Бул Африкада дагы, Европада дагы, Азияда дагы, Латин Америкасында дагы адам деген жашаган жерде ушу баалуулуктар сакталыш керек дегендей да. Мына кийинкиси ошол эле убакта жалпы адамзаттык баалуулук менен биргеликте азыркы учурда улуттук аң сезим, улуттук ар намысты, кыргыздыкты дагы айкалыштырып алып кетиш керек. Андан кийинкиси бирөөлөр айтат, эми өтө ыймандуу, тазалык менен жашап жүрсө, адамгерчилик менен, анан азыркы IT технология заманында ишкердик кетип атат, конкуренция кетип атат, жан багыш керек, жашай албай калат, жакыр болуп калат деп, мен аны дагы бул жакка жазып атам. Ишкердикке, маданияттуу атааңдашууга тарбиялоо керек. Конкурентоспособность деген бар. Атааңдаштыкка, туруктуулук деген сапатты дагы. Ишкердикке, андан кийин өзүн өзү тарбиялоого, укуктук, экологиялык жана экономикалык тарбияны калыптандыруу керек. Экономика, үнөмчүлдүк, анан ишкердик кандай кылып өзүнүн үй бүлөсүнү багат, келечекте өзү дүйнөлүк деңгээлдеги цивилизациядан кам калбастан ошол эле убакта аруулукту, тазалыкты, кыргыздыкты, ыйманды, адамгерчиликти сактап, IT технология менен жуурулушуп биргеликте жашап кетет. Бул өтө чоң маселе. Мынауга маани бериш керек да. Анан мен бир мынау китебимде бир чоң эмени оюмду айтканмын. Азыр глобализация кетип атат, ааламдашуу деген. Жанагыдай техника өнүгүп жатат, өнүгө берсин. Бул адамзаттын прогресси. Бирок мен айтып жатамын, ал эгер ыйман менен, тарбия менен айкалышпаса, бул бир аз мындай кооптуу жактары дагы бар да. Ошол үчүн мен айткан мына жерде жазып койгонмун, ааламдашууга адамдашуу менен жооп берели деп. Ааламдашууга, IT технология, жасалма интеллектке биз адамдашуу менен. Адамдашуу деген эмне деп сурашат. Итак эле адам да, сиз Гапурагай адамдашуу деген адамдын ичидеги ички потенциалын ойготуу. Ал
акыл эсини, ыйманını, адебini, тазалыгını, аруулугуну, инсабыны, берешендигини, марттыгыны, элдүүлүгүнү, канча маселе бар. Кайрымдуулугуну ойготкондо, анын мындай бир эмгекчилдигини ойготкондо, ошондо биздин адам заты, адам баласы дүйнөдөгү баягы өнүгүп кетип жаткан IT технологиянын мындай заложниги болуп калбайт. Ошондо ал ар кандай глобализация болсо дагы, ар кандай техника канчалык өнүксө дагы, кудду чоң деңизде сүзүп жаткан күлүк жылкыдай, же болбосо сүзүп бараткан суучулдай өзүнү эркин сезип кете алыш керек да. Биз азыркыларды ошондой даражада тарбиялашыбыз керек дегенди ойдом. Ага, эми ушул жерде өтө жакшы нерселерди айтып кеттиңиз. Мына биринчи эле жана ChatGPT боюнча айттым го, ошол жерде сиз үйрөнгөндү, окуганды үйрөнүш керек деп атпайсызбы? Ошол жерде айтишниктер, ошол эксперттер айтып атат да, мындай деп атат. Бир адам дейт, азыркы кылымда, союз мезгилинде, мурдагы кылымдарда, мурдагы мезгилдерде бир кесипти 5 жыл окуп, ошол кесип менен өзүнүн нанын таап жеп кете ала турган болсо, азыркы кылымда бир адам өзүнүн кесибини 8 жолуга чейин өзгөртүп калышы мүмкүн. Же болбосо ошону дагы жогорулатып өнүктүрүш керек болот. Ошол үчүн эң биринчи нерсе дейт, ошо окуганды, үйрөнгөндү үйрөнүш керек деген нерсени коюп. Эң туура. Ошол ой идеяны мен мына өзүмдүн дагы бир китебимде, Акыл эмгегинин маданияты деген китебимде, мына билим алууну үйрөнүүнү үйрөн деген китебимде мына ушул жерде берип жатам. Бул бая сиздин эме айткан сурооңуз, азыр мындай деген дагы бар. Үзгүлтүксүз билим алуу, непрерывное образование. Образование в течение жизни деп айтышат. Өмүр бою билим алуу деп. Анткени жанагы коомдун өнүгүүсү илим техникалык прогресстин жардамы менен, IT технологиянын жардамы менен өтө ылдам кетип атат дагы, кесип тез эле эскирип калышы мүмкүн. Турмуш жагдайы өзгөрүп кетиши мүмкүн. Сиз айткан эмени ошо бая мен футурология деген илимде, анан ЮНЕСКО башка эмелерде, ООНдун эмелеринде бул айтып, илим адамдары айтып атат, азыркы күндө адамзат өзүнүн өмүрүндө кеминде 8 жолу алмаштырууга же айкалыштырып иштөөгө туура келет деп. Ошол үчүн биз азыр эң чоң маселе, мен баягыдан бери айтканыбыз тарбия маселесин айттык. Эми билим жагыдан болсо, азыркы билим информациянын бардыгын алып камтыш кыйын, ага жетип болбойт. Ого адамдын мүмкүнчүлүгү жетиши кыйын да. Анын бир эле жолу бар, кайсы дегенде үйрөнүүнү үйрөнүү, билим алууну үйрөнүү, алганда дагы рационалдуу, тез, кыска, ыкчам алып өздөштүрүүнү үйрөнүү. Ошол үчүн биз өзүбүздүн мектепте мына ушул Акыл эмгегинин маданияты, үйрөнүүнү үйрөнүү сабагыны китебини жазып, ушуну эксперименттен өткөзгөнбүз. Ушу Кудайга шүгүр жакшы таасир берип атат. Биздин балдарыбыз ошо 250 бала окуган мектептен 85 балабыз медакадемияда окуп, 75 балабыз Америка, Германия, Япония, Турцияда окуп иштеп атат. Ал деген сөз үйрөнүүнү үйрөнүп алган. Аларга мен айтам да, сен Японияда окуп жүрүп, Германияга келипсиң, анан Америкага кетипсиң, тилди тез эме кылып атасың, Абдырахман, бул кандай болот, батыр десем, алар мага айтып атат, агай, биз ошол акыл эмгегинин маданиятынын жардамы менен биз эми мындай тилди үйрөнүүнүн усулдарыны өздөштүрүп алганбыз, бизге кыйын эмес, тез эле үйрөнөбүз дегенде айтат да, анан тамашалап айтып коет. Биз Кудай калса дүйнөнүн кайсы бурчунда болсо өзүбүздү суудагы балыктай сезебиз дейт. Анан мен сүйүнүп калам, ой рахмат. Ошонун бардыгына абалы Кудай. Анан кийин ошо бул мектепке жаңы киргизген, ошо эксперимент каттары 96-жылы киргизгенбиз, акыл эмгегинин маданияты деген сабак. Ол көп айтат, ону көп айтасыз Капыргай, о неме деген? Акыл эмгегинин маданияты деген адамда бар акыл потенциалын ойготуш,
Анан ошону билим алууга, жашоого, турмушка, өндүрүшкө, ишкердикке, үй бүлөсүгө ошол акылды пайдаланыш. Келечек бул акыл эмгегинин заманы. Мына балдарга кандай жөндөмдөрдү, кандай нерселерди үйрөтүш керек азыркы эмеде, заманда? Үйрөтүш керек. Үйрөнүүнү үйрөтүш керек да. Ошол эме акыл эмгегинин маданияты деген ошол мынал китеп да, ошол. Мына мээнин сүрөтү турат. Акылдын сүрөтү, мээнин сүрөтү турат. Бул китеп азыр мына жерде көрүп турасыз. 17-чи жолу кайта басылып чыкты. И бул азыр 3-4 тилге которулду. Орус тили, түрк тили, англис тилиге которулду. Электрондук вариантта Лондондон чыкты. Бул китепке ошо лондондук профессор Джек Холбруктун берген баасы бар. Москвадан Анна Михайловнанын берген баасы бар. Ушул акыл эмгеги бекерге бул 3-4 тилге которулбайт да, айылдын бир агайынын. Муну мен мактанайын деп айтканым жокмун. Буну менен мен акыл эмгеги канчалык маанилүү экендигин айтып атам. Андай десе бирөөлөр айтат, математика, физика, химия булар бардыгы эле ооба. Алар бардыгы эле илим, ошол бардыгы акыл. Бирок бул китептин айырмасы ошол акылды билим алууга пайдалануу, акылды өмүргө жашоого пайдалануу жөнүндөгү илим болуп эсептелет да бул. Ошого өзгөчөлүгү мына ушунда. Тажрыйба жүзүндө кантип колдонуш керек? Да, колдонуш керек. Ошондой. Кийинки сурообуз агай, биздин элибиздеги бала тарбиясындагы жетишкендиктерибиз, анан азыркы учурда кетирип жаткан кандайдыр бир сиз байкаган катачылыктар болсо, өзүңүздүн көз карашыңызды айта кетсеңиз ушул боюнча дагы. Эми Кудайга шүгүр, кыргыз элиде бала тарбиясы боюнча эң жакшы жетишкендиктер бар. Этнопедагогика деген илим бар, өзүнчө. Бул багытта жана мен айттым, Жусуп Баласагындын эмгектери өтө сонун. Андан бери дагы карай көп жакшы мына илимпоздорубуз, мына мен айтып кетейин, Ахматалы Алимбеков деген ушу адеп ахлак тарбиясы жөнүндө, элдик тарбия жөнүндө өтө жакшы эмгекти жазган адам бар, Манас университетинин профессору. Ошол мен ойлоймун, ошол кишинин эмгектери, билимге, илимге, кыргыз элиге жасаган эмгектери татыктуу бааланып, баасын алыш керек деп ойлойм. Ол өзү өтө мындай кичпейил, орус тилде скромный дейт, өтө токпейил адам экен. Ошондой адамдарыбызды биз элге алып чыгышыбыз керек. Мен сизге сунуш берет элем, бир мына ушул эмеге ошондой адамды да чакырсаңыз жакшы болот. Анан мына Абдикерим Муратов деген, Сулайман Рыспаев деген, дагы бир топ, Асипова деген, Нурбу бир топ эжейлерибиз бар, агайларыбыз. Ошо анан Бектур Исаков Таластан. Бектур Исаков, мен бир кезде ошо кишини дагы бир жыйында айттым эле, мүмкүн мугалимдерден дагы бир адамга Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамды берсе татыктуу деп туруп, ошо Бектур Исаковду бир чоң форумда сунуштадым эде, ушу киши ушундай бир сыйлыкка татыктуу адам деп. Ушундай адамдарыбыз бар. Эми жана сиз айткан кыргыз билим тарбиясы дагы жакшы жетишкендиктер, анан кемчиликтер дедиңиз. Мен негизинен жакшы жактарыбыз көп. Кыргыз балдарыны эзелтен эле ошо мындай инсап, адамгерчилик, марттык, тайманбастык, табигат менен жуурулушуп жашоого, табигатты этият кылууга, сактоого тарбиялап келген. Баягы булакка түкүрбө, сууду булгаба, ысырап кылба деген башка маселелер, тоо таш, мал багып, эл жерди сактап, коргоп, тайманбастыкка тарбиялап келген. Ошол эле убакта эми азыр мына глобализациянын жакшы оң жактары бар, ошол эле убакта кээ бир терс жактары бар. Азыр биздин тарбиядагы кээ бир мындай көңүл бөлө турган, мен кемчилик деп айтсам да бирөөлөргө каттык тийбесин, баягы айтып кеткенимдей, өзүбүздүн элдик тарбиядан бир аз алыстап кеткени, баягы тилибизди кээде шаар жерлерде унутуп коюп, элдүүлүктү унутуп койгону, анан тарбиядагы дагы бир көңүл бура турган нерсе, ушу адамдын жашоонун максаты эле байлык табыш, акча табыш дегендей, ошону ойлоп балдарды курска берип, ошону ойлоп эме кылган. Албетте турмуш бул бардыгы керек, бирок ошол эле убакта биз тарбиядагы кемчилик болбосун үчүн билим менен, акча дүйнө менен биргеликте
бая айтканыбыздай адамгерчиликти, ыйманды, андан кийин элдүүлүктү сакташ керек. Ушул экөө бирге кетсе, ошондо туура болот деп ойлойм. Азыркы учурда агай дагы бир маселе, мына өзүбүздүн жашообуздан эле алсак, кыздарга, кыз балдарга кандай тарбия бериш керек, уул балдарга кандай тарбия бериш керек, экөөндөгү айырмачылыктар барбы? Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми бул боюнча дагы психолог адистер өздөрү айтар. Эми мен педагог катары ушул эне мектебини 25 жылдан бери окутуп келатамын. Ошол адам катары бир эки ооз оюмду айтсам, ошо уул балдарыбыз, жигиттерибиз бая менин атам айткандай майдаланбаса, эл багар, элдин жоопкерчилигини, жүгүнү көтөрө турган, тайманбас, эмгекчил, илим билимдүү, ошол эле убакта март, салабаттуу, токтоо лука тарбиялап, өнөр адамы болушка тарбиялап, мен деп эмес, элим деп жүрө турган адамдарды тарбиялашка, уул балдарга маани берсек, кыз балдарда ошо адеп, ахлак, ыйман тарбиясы менен бирге эле ошол эле убакта кыздарыбызга дагы эң жакшы билим бериш керек. Эң жакшы билимди медицина тармагында, искусство, маданият тармагында илим билимди бериш керек деп ойлоймун. Анан кыздар үчүн эң бир зарыл тарбия бул мындай аруулукка, адеп, өзүнүн абийирини сакташ маселелериге өтө чоң көңүл буруп, мен бүгүн бир окуучуларыма сабак, лекция өтүп жатып, мен айттым, ушул сиздин сурооңузга мүмкүн төп келер. Кыз балдар үчүн, аял киши үчүн албетте жакшына, татына, сулуулук өтө маанилүү. Бирок мындай деген бир ойду мен табып бүгүн айтып бердим. Кыздар үчүн өңү, түсү, келбетинин сулуулугуга караганда уяттуулугунун сулуулугу жогору турат экен. Кызды, аял затыны сулуу кылган бул анын уяттуулугу, ыйбаасы, тартынчактыгы, ыймандуулугу, мындай кичпейил, жөнөкөй, жумшактыгы өңүнүн сулуулугунан бул жогору турат экен. Жогорулугунун дагы бир себеби, убагы келип бул сулуулук баардыгы табигат өтүшү мүмкүн, бирок жанагы уяттуулугу, тартынчактыгы, ыйманы, адамгерчилик бул түбөлүктүү сулуулук болуп эсептелет экен деп мен бүгүн балдарга айтсам, шунчалык кыздар, студент окуучуларым ыраазы болуп калышты. Ошондой. Рахмат. Эми бала тарбиясы боюнча ушул азыр каналда дагы көп нерсе айтылып жатат. Сиз да өтө жакшы нерселерди айтып бердиңиз. Эми мындай элдин арасынан мындай суроолор болот экен да. Ошол айтылган нерселерди билип эле турабыз, айтылган нерселерди угуп атабыз, түшүнүп атабыз, билип атабыз. Бирок ошону аткаргандан кыйналып атабыз, кайдыгерлик болуп атат. Ушул нерседен кантип кутулсак болот, кантип ошону жасасак болот деген. Туура айтасыз. Бул дагы туура. Мисалы үчүн муну мындай бир аз тамашага байланыштырып айтсам, биз акча табыш долларга кайдыгер эмеспиз го. Туурабы? Мал дүйнө табышка кайдыгер эмеспиз го. Ал эми мен мына ушуну айтмакчымын. Таамай кабыл алышсын. Бала, кызды тарбиялоо ошол доллар табуу менен тең, андан артык. Бая даже экономисттердин эсеби бар дүйнөлүк. Азыр балдарга $1 инвестиция кылсаң, убагы келип ошол $1 $30 болуп кайтат деп. Мына кайдыгерликте жанагы бул жерде көрсөңүз, кафе, ресторан, адам жык, 4 саат, 5 саат ал жерде отуруп убактар кетип атат. Бир жарым саат баласынын тарбиясыга анын дептерини, күндөлүгүнү, окуп жазган иштерини, маселе мисалыны көрүшкө убакыт жоктой сезилет да. Ошол үчүн эгерде келечекте бактылуу карыялыкка жетейин, балдарым бактылуу болсун десек, биз астейдил Кудай деп туруп, балдарыбызга тынч аманчылык, ден соолук тилеп, тарбияга мындай киришишибиз керек да. Бирөө сураган экен,
качан китеп окуйсуң десе, мен колум бошосо китеп окуймун деген экен. Бирөөсү качан балдарың тарбиялай, ол дагы ушу бош убагымда анча тарбиялайм, анда сен тарбияга жетишпейт экенсиң. Тарбия бул бош убакта кыла турган нерсе эмес. Өзү тарбия биринчиден ол өзүнүн жашоо образы, күндөлүк турмушу баласынын алдыда. Ошол өзү тарбия, анан калганыга балдардын тарбиясы үчүн атайын убакыт бөлүш керек. Атайын киришиш керек. Кудду ошол бул эми менин бизнесимде барбасам болбойт дегендей эле, бул менин баламдын тарбиясы да, мен ага барбасам болбойт деген даражага жеткенибизде, анан биз мана Японияга суктанабыз, Швейцарияга суктанабыз, өнүккөн мамлекеттерге суктанабыз. Ошо аларда тарбия өтө жогору коюлган, өтө жогору маани берилген да. Ошондо анан менимче жакшы болот. Ошол өңүттөн алып караганда мен дагы бир китебимди жаздым, Дасторкон четиндеги университет деп. Бул үй бүлөдө ата-эненин балдар менен дасторкон четинде өтүүчү тарбиялык сухбаттары. 24 сухбат бар. Бул жерде адамгерчилик, конок күтүү, конокко баруу, бир туугандар адеби, элдин мындай кызматына, элди ыраазы кылышка даярданыш, марттык, берешендик жана башка көп маселелер кыскача дасторкон четиде биз алды качты бир саясат, акча, дүйнө, ушак, интрига сөздөрдү сүйлөбөстөн, жок дегенде бир жумада бир жолу ата-эне отуруп, балдары менен мына ушундай китепти окуп, анан ошону талкуулап иш алып барса, дасторкон өзү, дасторкондун чети университетке айланат эле дегендей ойда. Мына ушуга мен анан кээ бирөөлөр мындай ойлошу мүмкүн, эми Гапар агай ушу интервью алган же барган жерде китептерини айтат деп. Эми биздин элибиздеги азыр чоң көйгөйдүн бири китеп окуш калып кетти. Китеп окубай калдык. Десе бар интернетте деп туруп, интернетте эми таза көрөт экен десеңиз, ол жерде интернеттен Жусуп Баласагынды таап алып окуган жок да ол. Саясат неме болду экен, дагы башка бир маселе, бирөөдүн кийими, модасы, турган жүргөнү, алар мүмкүн кайсы даражада зарыл, анын ордуга ошол эле интернетте, ошол эле телефондо эң сонун сабактар бар, эң сонун маалыматтар бар. Эми ошолорго барсак, анан мен элге кайрылып айтат элем, келиңиздер китеп окууга кайталы. Китеп окууга кайталы. Үй бүлөлүк китепкана түзөлү. Балдарыбыз биздин китеп окуган үлгүбүздү көрсүн. Анан ал үчүн дагы бир өтө зарыл талап, биз ата-энелер баштап өзүбүз тарбиялайлы, андан кийин балдарыбызды өзүн өзү тарбиялашка үйрөтөлү. Бул китебимде мен 3 жаштан 99 жашка чейин өзүн өзү тарбиялоонун баскычтарын бергенмин. 99 жашка чейин. Мына анын ичинде көздү тарбиялаш, тилди тарбиялаш, мүнөздү тарбиялаш, пейилди тарбиялаш, ниетти тарбиялаш, напсини тарбиялаш. Анакей карасаңыз. Демек агай, адам өзү 50, 60, 70, 80ге чыкканда да өзүн тарбиялаш керек болот экен. Ооба, 80ге чыкканда дагы тарбиялаш деп бирөөлөр мага суроо берет. 70те эмнеге тарбия, уже катып калды да ол деп. 70-80ге чыкканда мүмкүн болсо өзүнү сактап, бала чака неберелериге малал, оордук салбай турган кылып, анан кийин балдарыга жакшы санат, жакшы сөздөрдү, насааттарды айтып, анан жакшы дуа берип, салабаттуу, токтоо, акылман чоң ата, чоң эненин дагы өзүнүн эрежеси бар. Өзүнүн анын билиши керек болгон сабактары бар. Ошого дагы бекерге бая кылым жашасаң кылым оку деген эмес. Мен бул жерде жазып койгонмун. Кылым жашасаң кылым өзүңдү өзүң тарбияла. Рахмат агай. Сизден Кудайым разы болсун. Ушу өтө жакшы нерселерди айтып бердиңиз. Ушул эли уккан ушул угуучулар дагы ушул нерсеге биз өзүбүз дагы амал кылып, ушул балдарыбызды жакшы тарбиялап, коомго, элге, журтка кызмат кылган, динибизге кызмат кылган мыкты эр азаматтарды, уул кыздарды тарбиялап чыкканды Кудайым насип кылсын. Сизге да рахмат агай. Кудайым разы болсун. Сиздин ата-энеңизден да Кудайым разы болсун. Рахмат. Иштериңизге ийгилик. Ушу кыргыз элибиздин бакытына ар дайым ден соолукта болуң, аман болуң агай. Биздин ушул студиябызга чакырдык ушул
ушуга мындай жок дебей келип ушунчалык жакшы маек куюп бергениңиз үчүн алга ыраазычылык. Кыргыз элибизге жалпы дүйнөгө Кудай тынчтык, аманчылык берсин. Жаштар өмүрлүү болсун, ооруларга Кудай шифа берсин. Согуш болуп жаткан жерлерге тынчтык орносун. Чек арадагы элди, аскерлерди Кудай сактасын. Адилетсиз запкы тартып жаткандарга Кудай адилеттик берип, азаттыкка жетсин. Анан ушу жакшы ниет менен жакшы ишти баштагандардын ишини Кудай колдосун. Баардык ата-энелер балдары менен бирге тынч аман болсун. Балдары өмүрлүү болуп, балдарынын жакшылык күнүнү көрсүн. Жакшы тарбия берип, китеп менен тарбиялап, өзүнүн жашаганы менен, эмгеги менен тарбиялап, балдарга үлгү берип, балдарыны үйлөп, кыздарыны чыгарып, жакшылык күндөр көп болсун, элибизде иман, инсап, ынтымак болсун. Жетекчиликтерибиз Кыргызстаныбызды жакшы бир өнүгүү жолуга алып барып, кыргыз элибиздин турмушу жакшы бир өнүгүү жолуга түшүп, эсен аман болсун деп айтмакчымын. Илайым, рахмат. Сизге